Айтмакчы кыздар никелүү аял менен эркек бөлөк жатса болбойт экен. Экинчи балам туулгандан баштап күйөөм экөөбүз өзүнчө жатып көнүп калганбыз. Азыр балдарымдын албы студент. Азыр да ошол ал төркү мен жанындагы бөлмөдө уктайбыз. Кез-кезде гана бир иш менен чогулобуз. Жакында үйгө кайынатамдын карындашы келди. Жашы 80ден ашса да сымбаттуу кемпир. Үйдө бир апта болду. Анын билбегени жок. Ошол апабыз биздин бөлөк жатат экенибизди байкап калыптыр. Кайтар күнү мени зеки урушту. Эй келин, аял менен күйөө бөлөк жатса белден эрте калып тез картая турганын билбейт белем. Ал анда сен мында мунуңар эмне деген анын сөзүн бөлөп, ой апа биздин бөлөк жатканыбызга 15 жылдан ашты да дедим эле. Кемпирдин эриндери андан бетер тырышып калды. Азыр белиң ооруйбу деп сурады. Эми отурган жерден ой белим дебей турбайбыз да. Анын моюнга алдым. Не дейин эми? Эркеги бөлөк жаткан аялдын белинде күч-кубат жок болот, ооруй берет. Күйөөңдүн да ден соолугу эрте начарлай баштайт. Илгертен үй бүлө курган жаштарга бир жаздыкта картайгыла деп бекер тилек айтышкан эмес. Ошол жаздыкка биринин кызыгын экинчиси көрүп жашасын деген кеп. Бир төшөктө жаткан жубайлар бири-биринен кубатталып чарчабайт, оорудан оолак болот. Анткени дене-денеге тигенде кумары ойгонуп калуусу күч алат. Ошон үчүн бөлөк жаткан эркек 50ге жетпей эч нерсеге жарабай калат деп апабыз баарын айтып салды. Уялып кеттим. Андан кийин өзү өмүр бою чалы менен бөлөк жатпаганын, ошол себептен сымбатынан жазбаганын айтып мактанды. Чынында туура айтты. Шарият боюнча да аял менен күйөөсү бөлөк жатууга болбойт. Анткени бир жатпагандардын организминде стресс гормондорунун өлчөмү төмөндөп, көбүнчө аял өзүн коопсуз сезет. Бирге жаткан жубайлар эки бөлөк жаткандарга караганда бир топ аз урушушат. Күйөөсү менен жаткан аял жалгыз жаткан аялдарга караганда тез уктайт. Бирге уктаган жубайларга махаббат гормону деп аталган окситоцин көп болот. Эрте менен сергек ойгонууга таасир этет. Эң кызыгы бир төшөктө жаткан жубайларда күтүлбөгөн убакта төшөк оюндары башталып кетет. Төшөк оюндарынын көп болушу ден соолукка пайда. Бир төшөктү бөлүшкөндөрдүн иммунитети да мыкты болот.